Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Кырдаалга жараша аралыктан окутууну улантып жаткан учурубуз. Кыргыз адабияты онлайн сабагыбызды баштасак. Алгач адабият сабагы бизге эмнени окуп үйрөтөт? Ушул тууралуу бир токтолуп өтсөк. Адам жаралгандан тартып эле дүйнөнү жана тегерегиндеги башка адамдарды аңдап биле баштайт. Мына ошол аңдап билгендерин бөлөп бирөөлөргө А дегенде ооз эки формада, бара-бара сызуу жана жазуу формасына айтууну үйрөнгөн. Адабият сөзү бизге араб тилиндеги адептүүлүк, ыймандуулук деген сөздөрдөн келип кирген. Демек, анын башкы максаты адамдарды адептүүлүккө үйрөтүү жана тарбиялоо. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эмгек ырлары. Сабагыбыздын максаты менен таанышып алсак. Элдик ооз эки чыгармалар жөнүндө маалымат аласыңар. Эмгек ырлары ооз эки чыгармачылыктын эң байыркы көрүнүшү экенин билесиңер. Эмгек ырлары элдик ооз эки адабияттагы эмгек процессинин жүрүшүндө ырдалуучу лирикалык мүнөздөгү ырлардын эң алгачкыларынын бири эмгек ырлары болуп эсептелет. Эмгек ырларынын негизги максаты элдин оор эмгегин жеңилдетүү, эмгек куралдарына демөөр берүү, эмгектин натыйжасына карата адамдардын үмүт тилегин чагылдыруу. Эмгек ырлары ооз эки чыгармачылыктын эң байыркы көрүнүшү. Алар жумуштун түрлөрүнө карай жаралган. Күнүмдүк турмушубузда кандай гана көрүнүштөр болбосун, ошолордун иритимине карай ар кандай эмгек ырлары жаралып аткарылып келген. Эмгек ырларына кыска ыргак, ачык даана көрүнгөн уйкаш, ар кандай кошумча сүрөттөөлөр обондуулук мүнөздүү болуп, көбүнчө жамаатташкан мүнөздө аткарылып келген. Элге кеңири болгон белгилүү эмгек ырлары Опмайда, Бекбекей, Шырылдаң. Азыркы алдыңкы сабагыбызда булардын ар бирине өз алдынча токтолуп өтөбүз. Опмайда. Байыркы мезгилде ата-бабаларыбыз эгин айдап, кырман бастырып, эмгектенип келген учурларында өздөрүнүн ишин жеңилдетүү максатында ар кандай ырларды ырдап келишкен. Биз жогоруда айтып өттүк. Күнүмдүк турмушубузда кандай гана көрүнүштөр болбосун, ошолордун иритимине жараша ар түрдүү эмгек ырлары жаралып келген деп. Мына ошолордун бири бул Опмайда. Ал эми Бекбекей. Бекбекей ырын короо кайтарган улан кыздар. Бекбекей адатта жайкысын короо кайтарганда ырдалган. Мал чарбачылыгы менен күн көргөн көчмөндүү турмушта койдун, жылкынын уролу өтө чоң болгон. Мурдагы заманда уурудан, бөрүдөн короону кайтаруу зарылдыгы турган. Короо кайтарган кыз келиндер, жаш уландар жөн эле кыйкыра беришпестен ошол көрүнүштөрдү өздөрүнүн максаттарын ырдап, түн күзөтүн көңүлдүү өткөрүүгө аракет кылышкан. Бара-бара короону ырдап күзөтүү салтка айланып кеткен. Ал эми Шырылдаң. Байыркы ата-бабаларыбыз түндөп жылкыларды кайтарып келген. Мына ошол учурларда, ошол убакыттарда таң аткыча өздөрүнүн иштерин бир аз да болсо жеңилдетүү максатында ошол көрүнүштөрдү чагылдырып, Шырылдаң ырын жылкычылар ырдап, азыркы күнгө чейин биз жогоруда айтып өткөн Бекбекей, Опмайда, Шырылдаң деген ырлардын бардыгы бул обондуу ырларга айланып, азыркы күндө обон менен элдик ырларга айланып ырдалып келе жатат. Сөз куржун. Балдар, силер жогорудагы ырларды окуп таанышуу менен
Анда силерге тааныш эмес сөздөр болушу мүмкүн. Булар архаизмдер, эскирген сөздөр дагы колдонулган. Азыркы учурда бул сөздөр колдонулбайт. Мына ушул сөздөрдү силер дептериңерге жазып, анын жанындагы азыркы кездеги бизге берген түшүнүк маанилери менен кошо берилген. Мына ушуларды силер дептериңерге жазасыңар. Балдар, үйдөн жогоруда эмгек ырларын менен таанышып өттүк силер менен. Үйгө тапшырма ошол эмгек ырларын обону менен ырдаганга аракет кыласыңар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.